Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу менин Десин ТВ каналымдын катталуучулары. Biz geçeki YouTube сурамжылоо деген видеобузду улантабыз, достор. Абдан ушул сиздер тарабынан жакшы активдүү катышуулар болуп жатат, комментарийлер жазып жатасыздар, өзүңүздөр көрүп жатасыздар болушуңуздар керек. Meni abdan kuandırат, uşul ideya menen, uşul men kimdir biröөнү көргүм келген адамдар менен, сиздер менен бөлүшүп, эми биз барыбыз элбиз, карапайым калкпыз, достор. Ушул менин көрүүчүлөрүм ушундай эле адамдар, ушундай аудитория, мен билип эле турам, пикириңиздерден, башкаңыздардан ушул жүрөктөрү мага жакын болгон адамдар. Мен сиздерге абдан чоң ыраазычылык билгиземин. Ушул жакынкы эле бир 20-15 күндөн бери аябай активдүү мени колдоп бердиңиздер. 15 000 подписчиктен 20 000ден азыр ашка жетип калдык. Мен абдан кубанычтамын, достор, абдан кубанычтамын. Рахмат сиздерге. Ушундай болуп активдүү биздин келечектеги жашообузду талкуулап, бир пайдалуу ойлорду өзүбүзгө алып турсак, албетте жакшы болуу керек. Эми мен кече 3 адамды көрсөттүм эле. Үчөөнүн тең негизги сиздердин оюңуздар жакшы экен. Ошол эле Каныбек Иманалиев жана башкалар тууралуу Шыкмаматов, бүт ойлоруңарды, жакшы сөздөрүңөрдү көрдүм, достор. Ал эми адам дегендер адам экен, баарыбыз эле бирдей көз карашта эмеспиз. Албетте бири-бирибизге туура келбей турган жактар дагы бар экен, каршы көз караштар дагы болуптур. Бул деген жашоо, достор. Ага терикпешибиз керек, ага капа болбошубуз керек. Ар кимдин өз көз карашы, өз оюн айтууга акылуу. Ушундай жаман комментарий эмес, уят сөздөр эмес, жерлерге бөлүштүрүү эмес, ушундай татынакай ойлоруңарды айтып, өз эмелериңерди билгизгениңер үчүн мен абдан кубанычтамын. Жакшы сөздөр менен сүйлөшүп, ушинтип комментарийлерди берип тура бериңиздер, достор. Эми мен бир аз, эгер чын эле ушундай коомчулук тарабынан, адамдар тарабынан, менин көрүүчүлөр тарабынан кызыгуулар бар экен, дагы бир дальше мындай бир жыйынтык чыгара тургандай кылып чыгармакчы болуп ойлонуп жатам. Азыр мен мисалы үчүн бүгүн сиздерге көп адам жөнүндө айтпаймын, 3 адам жөнүндө мындай, мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн, Курсан Асанов жөнүндө сүйлөшөбүз. Ушулар жөнүндө сүйлөшкөндө 10 балл менен баа берели, достор. Мындай кылабыз да, кийин жыйынтыгын чыгарганда, мисалы үчүн мен Кимсанбаев жөнүндө айтсам, сиз 3 адамдын жөнүндө айтамын да менчи. Ошол адамдарга канча балл бересиз? 1ден 10го чейин. Кааласаңыз 10, кааласаңыз 9, өзүңүз ушул адам канчалык деңгээлде чынчыл. Кааласаңыз 2ни коюшуңуз мүмкүн. Ал өзүңүздүн эркиңиз. Биз рейтингин байкайбыз, кийин жыйынтыгын чыгарып, ким канча балл алды салыштырабыз да. Ошентип мен көрсөткөн адамдарга 1ден 10го чейинки баллды берсеңиздер, мен кийинки берүүмдө анын жыйынтыгын чыгарам, анан кийин ошол баардык берүүлөрдү бүткөнүбүздө ким эң көп балл топтоду, ошол жагын дагы караштырып көрөбүз, достор. Кандай кете тургандыктарын эми мен сиздер менен бирге талкуулап кетем. Кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү кааласаңыздар, айтсаңыздар, ал жагын дагы көрөбүз. Анда эмесе, достор, кеттик. Ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө сүйлөшөлүчү. Мен дагы өзүмдүн ишенген бир саясатчыларымдын бири, абдан сыйлаган адамым. Башка саясатчылардын алдында мен Адахан Кимсанбаевичти өтө жогору баалаймын, жогору орунга коёмун. Кимдир бирөөнүн рекламасына, кимдир бирөөнүн мактоосуна ал киши муктаж эмес. Бул кишинин эмгегин, кылып жаткан, элдерге жүргүзүп жаткан, айтып жаткан саясаттарын элдин баардыгы өз көзү менен көрүп, кулагы менен угуп турат, достор. Мына кечээки деле азыр биздин бир боор адамдарыбызды, мекендештерибизди Оренбургтан чыгарып кетип жатыптыр деп айтып жатышат. Бул нерсеге баарыбыздын, ошол Тышкы иштер министрлигин ойготууга, ошол азыркы өкмөттүн составын ойготууга баарыбыздын салымыбыз болду да. Баардык коомчулук кайрылды. Ошонун ичинде Адахан Мадумаров чоң сенсационный эл аралык кайрылуу жасады. Эл атасы, эл башы деп коебузбу, Нурсултан Назарбаевка кайрылуу жасады да. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, достор, мунун канчалык мааниде, канчалык жүрөккө жакын сөздөр менен. Бул нерсени угуп туруп, балким
ушул нерсени уккандыр. Балким андан мурунураак Мамытканов барды эменин алдына, Тышкы иштер министрлигинин алдына автобустар менен биз алып келебиз деп, бул дагы чоң көңүлдү бурду. Андан кийин тиги укук коргоочу айым эме кылды, Үмөталиева, Токтайым Үмөталиева кайрылды, биз бүтүрүп жатабыз. Андан кийин планетанын деми болуп жүргөн Гүлзат Мамытбек каттуу бомбаны жарды. Иши кылып баардык коомчулук активдүү ушул элдин тагдыры үчүн, ошол ортодо калган адамдардын бир кыйналып жаткандыктары үчүн бүт өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн багыттарыбызды көрсөттүк достор. Баардыгыңарга рахмат, ушул активдүү катышып, ошол адамдарды ошол жака жеткизүүгө катышып бергениңиздер үчүн. Бул общий победа, баягы улуу ата мекендик согушта баардык элдер биригип жеңген сыяктуу эле бул жерде баарыбыз биригип жеңдик. Бул жерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун армиясы дагы чоң кызмат кылды достор, билген адамга. Анан кийин популисттик мүнөздө болду, башка мүнөздө болду деп ар кандай бир сыноолорду айтып эле ушундай көп сөз болот экен. Андайды токтотолу достор, ынтымак менен бир жакшы иштерге. Мына биринчи ийгилик жаралды, кичинекей болсо дагы биринчи ийгилик жаралды да. Ийгиликтер жаралып жатат мындан башка дагы. Бул дагы биздин ушул карапайым калктын капелькасына кошулган, биздин баягы кампабызга түшкөн ийгиликтердин бир мүчөсү болду достор. Эми Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бейнесине канча баа коесуздар, ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Кээ бириңиздер мындай деп айтасыңар, кээ бириңер тигиндей деп айтасыңар. Иши кылып 1ден 10го чейинки балыңыздарды коюп бериңиздер. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө абдан маалыматтар көп достор. 100 000 деген адамдар кол көтөрүп ушул Адахан Мадумаров үчүн дагы добуш берсе дагы, тилекке каршы баягы коррупциялык бизде махинациялар көп, жок дегенде депутаттык жака ушул партия бүтүн Кыргызстан өтпөй калды да. Эми программа минимум, мен айтып жүрөм достор, мен партиянын мүчөсү эмесмин, же болбосо Адахан Кимсанбаевич менен бир тааныштыгым, ысык мамилем деле жок. Мен мындай сырттан байкап туруучу адилет блогер катары, мен эгер Адахан Мадумаров бир кандайдыр бир ката кетирсе, мен ушул эле эфиримден туруп 180 градус тескери бурулуп туруп айтам: Адахан Мадумаров, мен ушул кезге чейин бир-эки эмелерин, мисалы үчүн баягындай журналисттер бир суроо берсе, кайра бетинен андан бешбетер сурагандарын жакпайт. Мен аны айтып эле жүрөм. Мындай чынчылдык жагынан, ушул элди алдыга сүрөп кетүү жагынан менимче чоң реформаларды жасайт деп мен ишенем да. Ушул кишигечи требовать этет, талап кылат деп туруп, мен Адахан Мадумаровичтин азыркы саясатын абдан жакшы баалаймын. Эгерде бир ката кетирсе, мен айтууга даярмын. Мен Адахан Мадумаровдон бир алып койгон же экөөбүздүн ортобузда аласа бересебиз жок, милдеттемебиз жок. Мен блогермин, жөн гана өзүмдүн адилет оюмду айтамын. Ушул Адахан Мадумаров жок дегенде, ушул парламентке азыркы шайлоого бир адилет түрдө жок дегенде, минимум Адахан Мадумаров өзү, Кимсанбаевич Мадумаров өзү барып калса дагы чоң жеңиш болот да достор. Мына азыр демократиялык күчтөр ойгонуп, 90-жылдардагыдай тенденция башталып, ошол эле Сыймык Жапыкеев, Канат Хасановдор ушулар аракет кылышып келе жатышат да. Эми ушу демократиялык азыркы жаш күчтөр ошол шайлоого барып калышка мүмкүнчүлүктөрү бар. Барып калсын деп ойлойбуз да. Эми эгерде барып калса, Адахан Мадумаров дагы барып калса, ушундай жаңы барган күчтөргө эски коррупциялык аппараттар алар жардам бербейт. Ошол жогорку советте деле бут тосуулары болушу мүмкүн да. Ушул жерде кандайдыр бир ошолорго баш көз болуу, албетте Адахан Мадумаров тажрыйбалуу парламентарий. Бул тажрыйбалуу мурдакы депутат достор, юрист, бүт ушул мыйзамдардын көп эмесин ушул чыгарган Адахан Мадумаров. Билет кантип ошолорго баш көз болуп, ошол жаңы келген күчтөрдү алдыга сүрөп кетишке, балким коалиция түзүшүп, балким премьер-министрлик жактарга бараттыр. Эми аны тагдыр көрсөтөт, турмуш көрсөтөт достор. Бул жерде мен ишеничим бар, ушул азыр адамдар ойгонуп калды, ушул жаңы күчтөр келет деп ишенемин да. Эгер ошондой жаңы күчтөр барып калса, Адахан Мадумаров эң биринчи ошолорго баш көз болуп, алдыга алып кете турган бир адам керек. Аяка киргенден кийин ал эски парламентарийлер аларга айтпайт баягы эле кыргызчылык, ичтардык. Ал эми ал жерде мыйзам чыгаруу керек. Мыйзамды кантип чыгаруу керек? Аларга баягындай үйрөтүп,
наставничество ошол жерде дагы болуш керек. Ошол бизде бардык эле наставник, менторлор бар, үйрөтөт эме кылып. Мен деле өзүмдүн артыман сурагандарга менторлук кылып үйрөтүп ушундай кылып келатам. Мен өзүмдүн тажрыйбамды ошондой. Парламентке киргенде дагы Адакан Кимсанбаевич менторлук кызматын аткарат деп мен толук ишенемин. Ошондуктан ушул нерсеге кол коюп, канча балл бере турган болсоңуздар эме кылып, кийинкиде сүйлөшөбүз достор. Канча болгондуктан ал эми экинчи биздин айта турган мырзабыз Курсан Асанов. Бул жигит дагы рекламага муктаж эмес, жакшы билесиздер. Акыркы окуялар ички иштер министринин орун басары болуп жүргөн. Ошол Кой Таш окуясында башкы бир каармандын ишин аткарды, элди тынччылыкка алып келип, ошол Алмазбек Атамбаевдин тынччылык жол менен ушул бийликтерге чыгып берүүсүнө чоңдон чоң таасирин көрсөткөн жигит. Бул жигит бул эле эмес, буга чейин дагы ушул улут аралык кандайдыр бир жаман адамдар атайын чыгарган ушул чоң жаңжал, кан төгүлгөн жаңжалдын токтотуусунда дагы чоң кызматын көрсөткөн. Кайсыл жерде болбосун, мен кече Камчыбек Ташиев жөнүндө айтканда дагы айттым эле, ушул бир эки чыгаан жигиттер бар да, каякта болбосун кризис менеджер ошол жерлерге жүгүрүп барып токтотуп, иштин күйүп жаткан отту басынткан адамдар. Ушул Камчыбек Ташиев, Курсан Асанов достор, булар чынын айтканда лидерлер да. Мындай адамдарда башчылар болот, мындай жөн эле шайлап койгон, анан кийин сен башчысың, сен ушул партияны жетекте деп койсо башчы да, ал жөнөкөй эле. Ал эми чыныгы лидерлер бар да, нар жагынан Кудай жаратып койгон, элди артынан алып кетет. Кээ бир лидерлер албетте Гитлерге окшоп же болбосо башка Муссолини сыяктуу бир фашисттик жаман жактарга, азыр деле бир диний агымдарда деле ар кандай лидерлер бар. Андай эмес, булар чындык жака, жакшы жака үндөп кете турган, тынчтык жака алып кете турган, чыныгы жаратылган лидерлер да. Мындай лидерлерге мамлекет тарабынан бийлик берилсе дагы абдан жакшы пайдаланышат, эл үчүн кызмат кылып берет деп мен ойлоймун да достор. Ошол бул экинчи адамым. Ушул экеле адам жөнүндө сүйлөшөлүчү достор. Же дагы бир убакыт бар экен. Экел адам менен сүйлөшсөк аз болуп калат го. Үчүнчү адамды дагы сүйлөшсөк. Давайте достор, Урматбек Бартабасов жөнүндө сүйлөшөлүчү. Достор, биздин Балыкчы шаарында жашаган белгилүү бизнесмен Урматбек Бартабасов деген жигитибиз бар. Албетте ал дагы кыргыз коомчулугунда абдан кеңири белгилүү. Илгери Мекеним Кыргызстан деген партия түзүп, ошол Кыргызстанга мен дагы бир эки досум менен бир ага ээрчитип барып, биз дагы мүчө болуп, абдан бул дагы лидер жанынан жакын билген адамдар айтат болуш керек. Бул деле чын айтканда лидерлик сапаты абдан күчтүү. Баягы мамлекеттик кызматтарда иштебей жүргөндүгү үчүн көпчүлүк адамдар билбеши мүмкүн. Ал эми чыныгы лидерлик касиеттери бул жигитте, харизмасы абдан күчтүү да, адамды магнит сыяктуу өзүнө тартып турат. Кылган иштери дагы, натыйжалары дагы аябай жакшы да. Тилекке каршы мамлекеттик аппарат менен бир келише албай, ушундай болуп келе жатат, чоң кызматтарга келбей. Акыркы кездери бул жигит саясаттан алысмын деп жүрөт. Эми коомдо жашап туруп, коомдон сырт болууга мүмкүн эмес да. Саясат, мен деле мисалы саясатчы эмесмин, жөн эле ушинтип сүйлөп, кандайдыр бир деңгээлде саясатты сүйлөп жатабыз го. Ушул Урматбек Бартабасов деле саясатта болбогону менен саясатка кандайдыр бир чоң таасирлери бар да. Мисалы кечээки пандемияда өзүнүн 5 миллиондук доллар болсо керек, же сомбу иши кылып 5 миллион деп айтты. 500 миллион деди окшойт. Ошончолук дүнүйөсү бар гостиницалардын, мейманканаларын ушул мамлекеттин карамагына алыңыздар, иштетип, эгерде адам керек болсо деп баягы жүрөгүндөгү патриоттуулук эмесин көрсөттү да. Бул жигит дагы абдан мындай талкууга арзырлык жигит, чынын айтканда. Мен да айтып жатпайм, ушул Мекеним Кыргызстанга мүчө болуп барганбыз, тилекке каршы кийин
Men ketip kaldım bul partiyası dagы tez эле Бакиевтердин мезгилинде жок болду. Мен дагы бир түшүнбөйм достор. Азыр дагы Мекеним Кыргызстан деген партия чыгып жүрөт. Бул партияга эч кандай жерде Урматбек Бактыбаевдин фамилиясы жок. Ушул партияга тиешеси барбы, жокпу? Бул мен үчүн табышмак. Бирок мен жеке ушул Урматбек Бактыбаевдин өзүн сыйлагандыктан, өзүн билгендиктен мен ушул талкуулап сиздерге дагы табышмактуу жагдайлары көп болуш керек. Ушул жигит жөнүндө дагы кичине талкуулайлычы, кичине эмес көп эле достор. Анткени мындай адамдар аз жолуга турган феномен эме да, кандай десек, редкое явление деп коебуз. Мындай лидерлер жок, чын айтканда. Мындай бакташыбыз керек достор. Ошондуктан бул жигит жөнүндө анан айта кетчү нерсе, ушул Мекеним Кыргызстан дегенге мен бир жагынан байланышы деле бар болушу деле мүмкүн деп ойлойм да. Анткени юридикалык жактан наамын өзгөртүп берүү кыйын болот экен да. Мисалы мен 2016-жылы Жалал Абадка барып, ошол Жалал Абад областтык таеквондо федерациясы деп түзгөн элек 97-жылы. Ошону жандандырайын деп кайрадан федерация түзөйүн десем, сиздер ошол мурдакы ушундай областта ушундай аталган федерация болгон экен, ошол илгерки биздин федерацияны айтып атат да. Ошону ликвидация кылып туруп, андан кийин кайра башташыңар керек, возобновлять этип деди да. Аны жок кылыш үчүн 10 учредитель болгон экенбиз да. 10 адам кол коюлган. Ошол спорт комитетинин председатели, федерациянын президенти, ошол кезде Айтыкулов Момунбек деген финансы башчысы болчу. Ошол адамдарды коюп ошентип ишти баштаганбыз да. Ал адамдар тилекке каршы мен таппадым. Ошентип баягы юридикалык жактан мүмкүнчүлүк болбогондуктан мен кайра ошол Жалал Абад областтык федерациясын түзө албай калдым. Андан кийин мен кайра бияка келе бердим достор. Бул жерде Мекеним Кыргызстан деген партия жаңы түзүлүп жатат. Андай партия де факто, де юре илгери болгон болсо, анан кандайча булар жаңы партияны түзүп алды, иши кылып ал жагы мага табышмак достор. Балким мен бул жерде бул партиялардын аталышынан бир мүмкүнчүлүктөр түшүнбөй жаткандырмын, ал жагын саресеп салып көргөн жокмун. Бирок Мекеним Кыргызстан деген партияны биринчи жолу Урматбек Бактыбаев түзгөн. Ошол партияга аябай ушул куду азыркы патриот жигиттер чогулуп жаткандай болуп, биз дагы чогулуп барганбыз. Чоң үмүттөрүбүз болгон. Урматбек Бактыбаев Кыргызстан боюнча түндүк түштүк дебей абдан бир колго алганда ушул нерсеничи. Ошол достор, ушул үчүнчү каарманыбыз Урматбек Бактыбаев жөнүндө дагы кандай ойдо экенсиздер айтып коюңуздар. 1-ден 10-га чейин бал берип, анан эртең кызыктуу кылып жыйынтыгын чыгарабыз достор. Эртең эмес, даже бүгүн кечирээк эле чыгарып, дагы бир передачаны чыгарууга мен бир бел байлап турамын. Ушундай активный, давайте каалоо болуп турса, бир өзүнчө ойлоп жатам. 120 депутат сыяктуу биз дагы 120 адамды талдап көрөйлү. Балким тажап кетсеңер, ага чейин деле токтотобуз достор. Мен өзүм деле сезе баштайм. Аудитория канча көрө баштайт, канча көрбөй баштайт, анализ кылып турабыз да. Саламатта туруңуздар, активдүү болуңуздар. Бүгүнкү менин киргизген кандидаттарымы 100% колдоп бериңиздер. Ал Мадумаров, Курсат Асанов жана Урматбек Бактыбаев.